Достор, бүгін қызықты бір темамыз бар. Хэштег жөн гана ойлор деген рубриканын астында бүгін мен силерге өзүмдүн китеп окуу деген темага арналган ой пикирлерин бөлүшөм. Кандай эле Спайдермен пайда болгондон бери такыр актуалдуулугун жоготпогон супергерой, ошондой эле китеп окуудагы менин оюмча адамзат пайда болгондон бери такыр актуалдуулугун жоготпогон темалардан деп ойлойм. Бирок менин жеке пикиримде китеп окуу деген тема айтыла берип китеп окуш керек деп айтыла берип, бир жерден кийин өзүнүн негизги максатын жоготуп койгон темалардан деп ойлойм. Анткени менин жеке пикиримде китеп окуу бул максат эмес, китеп окуу деген бул каражат. Гарри Поттер сериясынын кайсы бир китебинде Гермионанын аябай сонун бир сөзү бар. Прогресс ради прогресса это не прогресс деп айтат да. Дал ушуну сыңарындай китеп окуган болуш үчүн китеп окуу бул менин оюмча туура эмес. Азыр мисалы дээрлик бардык эле жерде саморазвитие боюнча же жаштарга айткан сөздө китеп окуш керек деп айтылат, бирок китеп окуунун астындагы жаткан негизги максат эмне? Китеп окуудан жыйынтык эмне? Муну көпчүлүгү менин оюмча көп баамдабагандай сезилет да. Китеп окуу эмне туугандар? Китеп окуу бул максат эмес, китеп окуу бул каражат. Биздин койгон максатка батыраак жана азыраак ката менен жетүү үчүн каражат деп айтар элем китеп окууну. Буга чейинки каналга жүктөлгөн кайсы бир видеодо деле айттым. Уилл Смиттин жаштарга берген 2 сунушунун бирөөсү чуркоо жана китеп окуу болчу. Уилл Смит китеп окуу жөнүндө айтып жатканда эмне дейт? Силердин башыңарга келген кайсы бир проблема, кайсы бир түйшүк буга чейин миллиондогон, миңдеген адамдардын башына келген жана алар бул каталардын жообун табышкан. Эгерде силер деле туура китеп тапсаңар, туура китептерди окусаңар, өзүңөрдүн башыңардагы проблеманы чече турганчалык маалыматты таба аласыңар дейт. Китеп окуудагы негизги философия да ошо болсо керек. Китеп окуу максат эмес, китеп окуу биздин максаттарга батыраак жетиш үчүн жөн гана каражат. Маселени ушул ракурсунан карап көргөндө, китеп окуу барабар маалымат алуу деп деле түшүнсөк болот. Эгерде биз китеп окууну жөн гана китепти ачып окуу эмес, маалымат алуу экендигин туура түшүнсөк, анда китеп окуу деген темага биз таптакыр башкача карап калабыз. Мисалы, азыркы доор маалыматтын доору деп айтып келебиз. Чындыгында технологиянын бизге берген мүмкүнчүлүктөрү менен биз адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй маалыматка жакынбыз. Мисалы, бардыгыбыз YouTube'га киребиз, бирок YouTube'да көпчүлүгүбүз тилекке каршы убакытты өлтүрүш үчүн гана киребиз. Чын-чынына карап көргөндө YouTube'да толгон токой аябай пайдалуу, аябай сонун маалыматтар бар. Ошол эле TED Talks деген каналды кирип көрсөк, ал жерде деген дүйнөдө өзүнүн тармагы боюнча эң күчтүү, эң мастер болгон адамдар өзүнүн кылып жаткан иштерини акыркы 10 жыл, 15 жылдан бери изилдеп тапкан жыйынтыктарыны 15-20 минут алып, кээде 10 мүнөттүк кыска презентациялар менен көрсөтүп берет. Аябай сонун каражат. Же болбосо, ошол эле Khan Academy'ни карап көрөлү. Бул жерде деле толгондукой биз үчүн пайдалуу маалыматтар бар. Ким кайсы темага кызыкса, ошол тема боюнча YouTube'га кирип, өзүнүн ключевой сөздөрү менен фотографияга кызыгасыз, фотограф болгуңуз келет, же болбосо программист болгуңуз келет, же болбосо тарыхчы болгуңуз келет, же болбосо башка бир темада өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз бар, өзүңүздүн кызыккан темаларыңызды издеп көрсөңүз, ичинде толгон токой сизге пайдалуу маалыматтар чыгат. Болгондо да бул маалыматтар видеону даярдап жаткан адамдардын жылдардан бери, айлардан бери изилдеп, сценарий кылып жазып, видео кылып даярдап койгон видеолору, маалыматтары. Ушул өңүттөн карап көргөндө достор, Facebook'ты деле аябай жакшы колдонсок болот. Анткени Facebook'та эгер Facebook жок болсо, бизге такыр доступный болбогон толтура адамдар Facebook'та олтурушат. Өзүңөр кайсы тармакка кызыгасыңар? Бул тармак боюнча Кыргызстанда болсун, же болбосо чет өлкөдө болсун, толтура мастерлер бар, толтура адистер бар. Булар менен кат аркылуу байланышып, өзүңөргө керектүү болгон толтура маалыматты алсаңар болот. Албетте, кат жазып атканда деле бул байланышкан адамдардын кээ бирлери аябай занятой, аябай убакыты аз адамдар болушу мүмкүн. Грамотно кат жазыш керек. Бир эле жолу шансың бар деп элестет кат жазганга. Ага деген, урматтуу паланчы мырза, паланчы айым, мен ушул тармакта иштейм, сиздин да ушул тармакта аябай күчтүү адис экениңизди билем. Мага бир канча кеңеш берип койсоңуз, мен моундай бир максаттарга жетким келет. Ушул максаттарга батыраак жетишим үчүн сиздин тажрыйбаңызга таянсак, мен кайсы китептерди окушум керек, кайсы маалыматтарды үйрөнүшүм керек, кайсы жөндөмдөрдү өздөштүрүшүм керек десеңиздер, бирөө болбосо бирөө сиздерге 15-20 мүнөт убактыны бөлүп туруп, өзүнүн 15-20 жыл тажрыйбасыны бир кат менен түшүндүрүп коет. Бул сиздердин жылдар бою кетире турган каталарыңыздарды, жылдар бою коротуп турган энергияңыздарды үнөмдөйт деген сөз. Же болбосо, акыркы бир канча жылдын эң трендовый соц тармактарынын бирөөсү TikTok. TikToкту деле көпчүлүгүбүз кыска, кереги жок, мусор болгон видеолорду көрүү менен өткөрөбүз. Бирок, ушул эле TikToкту туугандар, биз өзүбүздүн кызыккан ключевой сөздөрүбүз менен, хэштегтер менен аябай пайдалуу колдонсок болот.
Анын жанында бардык эле социалдык тармактарда болгондой эле TikTok'то деле сиздер эгер белгилүү бир ключевой сөздөр менен белгилүү бир видеолорду көрө баштасаңыздар, TikTok'тун алгоритмасы сиздерге ошол тема менен байланыштуу башка кызыктуу видеолорду чыгара баштайт. Жыйынтыгында арадан бир 5 күн, 10 күн, 15 күндөн кийин сиздердин TikTok аккаунтуңуздар сиздердин кызыккан темаңыздар менен байланыштуу толтура видеолорду топтогон сонун бир аккаунт болуп калат. Ошондуктан TikTok'ту бир гана жаман дей бербей, бул платформаны деле өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтар ала турган сонун бир каражат катары колдонсоңуздар болот. Эгерде китеп окуудан максат маалымат алуу экендигини туура түшүнгөн болсок, анда бул маселе менен байланыштуу бир кийинки тема нетворкинг темасын карашыбыз керек. Нетворкинг деген эмне? Нетворкинг деген дос чөйрөсүн кура билүү, болгондо дагы өзүбүздүн максатка батыраак, ылдамыраак жана азыраак риск менен жетишүүбүзгө жардамчы боло турган, бизге керектүү боло турган адамдар менен достук кура билүү жөндөмдүүлүгү. Бул нерсени эч качан эки жүздүүлүк же болбосо башкаларды колдонуу деп ойлобош керек менимче. Анткени эгерде адамдар менен курган мамилеңерде чын жүрөктөн мамиле куруп атсаңар, паразиттей болбага жабышып анын канын шороюн деген максатта эмес, аны менен чындап достук мамиле куруп, бири-бирибизге пайдалуу боло алабыз деген нерсени суна алсаңар, бул деген аябай сонун нерсе. Ушуну нетворкинг деп түшүнсөңөр болот. Интернет булактарында маалымат алуу үчүн аябай жакшы темалардын бирөөсү бул подкаст. Менин могул тартып аткан видеомдо деле подкаст деп түшүнсөңүздөр болот, анткени бул жерде монтаж өтө маанилүү эмес, укмуш эффекттер болушу шарт эмес. Бул видеолор дагы көп маалымат бергенге, өзүңдүн билген нерселериңди башкалар менен бөлүшкөнгө ориентированный болгон видеолор. YouTube'га кирип карасаңыздар, подкаст деп жазсаңыздар, толтура өзүңүздөрдүн кызыккан темаларыңыздарда подкаст болушу мүмкүн. Же болбосо ошол эле iPhone'уңуздарда болсун, же болбосо Samsung'дарыңыздарда болсун, телефонуңуздарда же by default подкаст деген приложение бар, же болбосо өзүңүздөр деле кирип туруп, App Store'га же болбосо Google Play'ге кирип туруп, подкаст деп жазсаңыздар, толтура подкаст платформалар бар. Бул платформаларга кирсеңиздер, ар кайсы темаларда адамдардын Адан Яга карап тематикасы боюнча тизген сонун видеолору бар. Жумушка баратканда, маршруттарда баратканда, же бош болуп калган учурда, же тамак жасап жатканда, бала тарбиясы, финансылык сабаттуулук боюнча, тарых боюнча, биология боюнча, химия боюнча, бизнес боюнча ушундай подкасттарды угуп турсаңыздар, бул деле өзүңүздөрдүн арадагы бош убактыңыздарды текке кетирбей, аларды дагы максимально пайдалуу маалыматтарды алуу менен өткөргөнгө сонун бир мүмкүнчүлүк. Дагы бир кызык нерсе, мисалы Google Books деген нерсе бар. Google Books Google'дун аябай чоң проекттеринин бирөөсү. Негизи эле Google'дун аябай акыл алгыс, акылга сыйгыс күчтүү проекттери бар. Мисалы Google Maps деген проекти бар, баарыбыз билебиз. Баштап спутниктер менен бүтүндөй жер жүзүнүн картасын чыгарабыз деп немелерге тартып, сүрөткө тартып, анан булар жетишсиз болуп калганда бүтүндөй дүйнөнүн машиналары менен ар бир жолду кыдырып, машиналар барбаган жерге велосипедтер менен барып, башка нерселер менен барып, иш кылып дүйнөнүн ар бир бурчуну сүрөткө тартып чыккан проекти бар. Дал ушуну сыңарындай эле Google'дун башка бир аябай безумный проекти бар, бул Google Books деген проекти. Google Books проектинин астында Google'дун максаты дүйнөдөгү бар болгон бардык китептердин цифровой вариантын чыгаруу. Чындыгында буга миллиондогон долларларды коротушуп, Google деген дээрлик дүйнөдөгү бардык китептердин электрондук варианттарын сканерлеп киргизген. Ошондуктан эгерде Google'га кирип, Google'дан Google Books деп издеп көрсөңүздөр, ал жерде деле балким сиздерге керектүү болгон китептерди тапсаңыздар болот. Ал болбосо деле ошол эле Storytel болсун, же болбосо башка бир приложениялардан, башка бир интернет блоктардан толгон тогой китептердин PDF варианттарын же болбосо аудио варианттарын да окусаңыз болот. Мисалы өзүм деле кез менен Storytel деген бир приложениени колдоном. Бул приложениянын айлык подпискасы $5,99, бир 550-600 сомдун тегерегинде бир айга катталуусу, бирок ичинде жүздөгөн китептердин аудио форматтары бар. Бир китеп раритетте же болбосо китеп дүкөндөрүнө орто эсеп менен 500-600 сом болгонун элестетсеңиз, бул приложениянын баасы деле мен оюмча аябай эле ыңгайлуу. Анткени бир китептин баасын бересиз, бирок бир ай бою толтура китептердин аудио форматтарын укканга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Сөз учугу келгенде башка бир маселеге токтолуп кетким келип тургандар, бул кайсы китепти окушум керек деген нерсе. Кайсы китепти окушум керек деген суроого жакшы жооп табыш үчүн баштап биз максатыбызды так коюшубуз керек. Эмне кылгыбыз керек, эмнеге жеткибиз керек деген суроого так жооп берсек, бул максатка жетиш үчүн кайсы китептерди окушум керек деген суроо бир аз болсо дагы жеңилирээк жообу табылат деп ойлойм.
Анын жанында кез менен мен деле кайсы китепти окушумду билбей калсам, андан мындай кылам. Мисалы, өткөндө мен маркетинг боюнча бир китеп окушум керек болчу. Анткени өзүм бизнес жаатында жүрөм, маркетингди түшүнүшүм керек. Кайсы китепти окурумду билбей, YouTube'га кирип туруп, топ 3 книг по маркетингу деп жаздым. Ал жерден деген 20-30 толтура видеолор чыкты. Булардын баш жагындагы 5-6 видеону көргөндө, булардын бардыгында ата турган китеп кайсы десем, бул деген Филипп Котлердин «Основа маркетинга» деген китеби болду. Буюрса ошол китепти окуйм. Ошол эле Филипп Котлердин «Маркетинг от А до Я» деген китебин менен буюрса, ушундай подкаст кылып чыгарайын деген пландарым бар. Андыктан каналга катталып, менин кийинки чыгара турган видеолорумду көрүп туруңуздар. Кайсы китепти окуйм деген темада дагы бир жакшы лайфхак. Өзүңүздөр жеткиңиздер келген максатка жеткен адамдар бар. Ошолор менен жанакы эле Facebooktун же башка булактардын жардамы менен байланышып, сиз мени кайсы китептерди окушумду сунуштайсыз деп сурасаңыздар, бул эң бат бул суроого жооп табуунун жолу деп ойлойм. Китеп окуу адамзат пайда болгондон баштап бул күнгө чейин актуалдуулугун жоготпогон жана бул күндөн кийин деле кыяматка чейин актуалдуулугун жоготпой турган темалардан. Андыктан бул тема боюнча канча көп сүйлөсөк, канча көп нерсе айтсак деле аздыр. Сиздер деле бул тема боюнча өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сунуштарыңыздарды комментарий бөлүмүнө жазсаңыздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.